Садыр Жапаров сентябрь айында Тажикстанга барат. Бул тууралуу Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, 14-15 сентябрь күндөрү Дүйшөмбү шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын 5-чи консультациялык жолугушуусу өтөт. Ошондой эле бул күндөрү Арал деңизин сактоо эл аралык фондун негиздеген өлкөлөрдүн башчыларынын кеңешинин жыйыны уюштурулат. Аталган саммиттерге Казакстан, Кыргызстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери катышары күтүлүүдө. Саммиттердин алкагында Дүйшөмбүдө экономикалык форум, Борбор Азиядагы улуттук продукциялардын эл аралык көргөзмөсү, Борбор Азиядагы лидер аялдардын диалогу, сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү, жогорку окуу жайлардын ректорлорунун биринчи форуму, транспорт министринин жолугушуусу, маданият жана искусство ишмерлеринин концерти өтөт. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Ички иштер министрлиги Кыргыз-Тажик чегарасында катталган чыр-чатак боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Баткен районунун Аксай айылындагы кече 24-июль күнү кечке мал Кыргыз-Тажик чегарасында катталган чыр-чатак Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, денесинен жаракат алган кыргыздын жаранына тиешелүү экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Учурда бул чыр-чатакка тиешеси бар эки тараптын тең жарандарына териштирүү иштери башталды. Ал эми Аксай айыл аймагындагы жарандарга коомдук тартипти сактоо жана укук бузууларга жол бербөө максатында эки өлкөнүн ортосундагы коопсуздукту камсыздоо бакытында милиция кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Азыркы убакта бул аймакта абал туруктуу. Милиция кызматкерлери күнүмдүк тартипте иш алып барышууда.